Урматтуу Алмазбек Акунжанович, бүгүнкү күндө коомдук саясий абалга терс таасирин тийгизе турган социалдык, турмуштук бир байланышкан көйгөйлүү маселелер бар да. Бул бир канча жолу сиздерге биз айтканбыз, мына коммерциялык эмес кооперативдик үй куруучу мына мекемелер боюнча. Мына бүгүнкү күндө бул бир эле Ош шаары, Бишкек шаары эмес, бир канча башка шаарларда да, кичинекей шаарларда дагы элдер өмүр бою акча топтоп, үй алабыз деп, ошол ишканага ишенип акча төлөшкөн. Бүгүнкү күндө акча дагы жок, үй да жок, ызы чуу болуп атат да. Кыскача айтканда, ушул кооперативдик ишканаларга жакшы көңүл буруп койсоңуздар. Ички иштер министрлиги, укук коргоо органдары абдан жакшы иштеп атышат, алар аныктап атышат, арыз алып атат, камап атат. Бирок сиздер тараптан да, өкмөт тараптан дагы ушул мекемелерге жакшынакай көңүл бурбаса, бул бир чоң ызы чууну алып келет. Мына канча ыйлаган биз жабыртаткан адамдарды биз көрүп жатабыз, бизге кайрылып атат, мына комитетке келип жатат. Акча бергенбиз 3 жыл, 5 жыл болду, үй да жок, акча да жок дейт. Куйругун байлаган боюнча качып кеткендер бар, жок аларчы. Эми ар бир элдин көйгөйлүү маселесин өзүбүз аркылуу биз кабыл алышыбыз керек. Ошого жакшы көңүл буруп койсоңуздар. Экинчиси дагы эле ушул үй курулушка байланыштуу акыркы жылдары мына Ош шаары, Бишкек шаары, бул Бишкек шаары биздин борборубуз, Ош шаары экинчи борбор Кыргызстандын. Мына мыйзамсыз абдан үйлөр курулуп жатат да. Өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер. Союз мезгилинде мына коммуналдык чарбалар эсептелип чыкканда Ош шаарында 60 000 адамга, ошол эле газопровод, ошол эле канализация, суу түтүктөрү, электр энергия, азыркы күндө караңыздар, канча үйлөр салынып атат. Эртең бул нагрузка, бул жүк көтөрө албайт аларчы. Мына канча жерде жарылып атат турбаларчы. Ошого абдан бул мына жогорку кеңештин комиссия түзүлдү. Жарандык коомдон түзүш керек. Мына Госстрой ушу берип атканда ушу караш керек да, каяка үй салып атат, кандай салып атат, көтөрө алабы ошол эме газопроводдор, аларды, канализациялар, суу түтүктөр, электр энергия. Ушуну жакшыраак Алмаз Акунжанович көзгө өзүңүздөр алып туруп бир көзөмөлдөсөк, бул чоң бир 3-4-5 жылда чоң көйгөйлүү маселе жаратат ушуларчы. Мына жарылып атат, кайсы жерде карабайлы казып атышат, тешип атышат, кайра жамап атат, кайра экинчи жерден жарылып атат. Себеп көтөрө албайт аларчы. Ал каралган эмес да. Союз мезгилинде бар да турба түтүктөр, бул коммуналдык чарбалар эсептелген андачы. Ушуга жакшыраак көңүл бурсаңыз